Бойцы на середину. Жоқ. Аспака жоқ. Тоже мына кем ол шығады екен. Эки сеткадан кейін. Эки. Время. Бойцы на середину. Второй раунд. После этого поединка готовимся. Оразалиев Тынчтык, Анакулов Умирбек, Калмаматов Нурислам. Дагы бир жолу кутманды кечиздирмейт урматтуу көрүүчүлөр, ТРК Спорт телеканалынын түзөтүүлөрүн Чүй облусунун тайквондо боюнча жеткинчектер арасындагы экинчи рет өтүп келип жаткан чемпионат улантат. 25 кг салмак чембирдиги Санжар Абдыжаппаров жана Али Айманбетовдун ортосундагы беттешүү орун алууда. Көк тараптагы Санжар Абдыжаппаров. Эми аркасында кызыл белгиси турган Али Айманбетов. Зыр Ата Александрова. Али Айманбетов бир аз артка тайсалдап беттешип келип жаткандыгынан ортодогу калыс аралашып беттешке кайра башынан ишкертти жаңыртуу берип жаткандыгын көрсөтүп болот. Время. Жана биринчи раунд жыйынтык калды. Жана азыр капталдагы беттеште көзөмөлдөп жаткан калыстар өздөрүнүн чечимин берүүдө. Ал эми башка машыктыруучулар дагы да болсо көргөзмөлөрдү берип жаткандыгын байкасак болот. В этом бою победу одержал боец красного угла. Кызыл тарап Али Айманбетов жеңишти камсыздады.
первый даянг приглашаются юноши 89 лет до 30 килограмм. Оразалиев Тынчтык. 8 жаштан 8-9 жаштағы жеткіншектер Синий угол. 30 килограмм салмақ чембердігінде беттешті тартулашат азыр. Өмірбек Анарқулов көк тараптан шықты. Ал эми Тынчтык Оразалиев қызыл тараптан. Жана Тынчтык Оразалиевтин аракеттери азыр көзгө толумдуу көрүнүүдө. Атандашына салыштырмалуу өтө активдүү таризде чабуул өткөрүп жаткандыгын көрүүбүз. Сол буту менен атандашынын бет тарабына сокку узатып үлгүрдү. Дагы бир буту менен тийген сокку. Жакшы көрсөткүчтү берди. Кезектеги аракеттери тамай тийүүнү орундаткан тайкондочулар боло элек азыр. Жана кимиси орунтот болду экен. Өтө жакшы дагы бир чабуулдук аракет Тынчтык Оразалиевден. Кайрадан Тынчтык Оразалиев чабуулдарын токтотпой эле өнөктөшүн күтүп көрүп, атандашын күтүп көрүп жатат. Бирок атандашы чабуулга чыкпай турганда ал өзүнүн өнүктүрүп аткандыгын байкасак болот. Жана биринчи раунд. Убакыт жыйынтыкталып, тыныгууга кетишти. Эки тайкондочу өспүрүмдөр. Башкы машыктыруучуларынан тапшырма алуу. Время бойцы на середину. Жана кайрадан экинчи раунд, андан алар жалгашат. Кезектеги аракеттерин байкайлы. Дагы бир мыкты чабуулдук аракетке өтүп көргөн Тынчтык Оразалиев. Бул жолу анчейин тамай тийүүнү орундата албады. Жана 4 очка, да? Бут кийиминин 4. Спереди же попал. Или крутанулся? Бут кийиминин болсу дагы чечилип кеткендигин көрдүбүз. Спереди? Башка машыктыруучусуна барып, Дальний. Нет, он поднял ногу. чечилип кеткен боону жөндөп келгенден кийин андан арка аракеттерин Прыжке на дольчаге. Спереди. Нет, спереди. Сейчас смотри, вот сейчас еще раз. Өтө жакшы. Мог бы. Экөө тең бирдей ыкмадагы чабуулга чыгышкан азыр. Өмүрбек дагы, Тынчтык дагы өздөрүнүн туруктуу беттешин тартуулап жатат. Тынчтык дагы бир ирет. Өтө активдүү. Дальний, да? İşte өттү. Да. Кезектеги аракеттери дагы бир тамай тийүү бар. Өмүрбек Анаркулов азырынча туруктуу бир атандашты көргөзө албай жаткандай. Тынчтык Оразалиевке тамай бетине Олимп есть, аяк. сол буту менен тамай тийүүнү жасайт. Өмүрбек Анаркуловго алпай берилгендигин байкадык. Тынчтык Оразалиевде андай көрүнүштөр, тоскоолдуктар токтотпой жатат. Дагы да болсо артынан чабуулдарды өнүктүрүп жаткандыгын байкасак болот. Жана беттеш жыйынтыкталды. Зара калыстар тобу өздөрүнүн чечимдерин берүүдө. Ортодогу негизги беттешти көзөмөлдөп жаткан рефериге ал алып барып упайларды эсептей турчу Калыска тапшырат. Жана Калыс бул беттештеги жеңүүчүнү аныктайт. В этом бою победу одержал боец красного угла. Тынчтык Оразалиев буга чейинки аракеттеринде эле байкалган болчу. Биринчи раундда дагы, экинчи раундда дагы
өзүнүн жакшы бир чеберчилигин көргөздү. Келечек алдыда эки тайквандочунун теңден алдыңкы ири чемпионаттарда дагы өздөрүнүн жакшы бир деңгээлин көргөзөт деп ишенип, спортко болгон алгачкы кадамдары баштаган сапары байсалдуу болсун дейли. Кийинки мушкерлер. Өмүрбек Анаркулов кайрадан тыныгуу албастан экинчи беттешине чыкты. Нурислам Калмаматовго каршы. Да, интересный вещами занимаешься. Жана Өмүрбек Нурисламга каршы кандай беттеш өткөрүп Смотри за болду техникой, экен? которые пинают другие клубы, и учись давай тоже. Байкап туралак. Нурисламдын алгачкы аракеттери оң буту менен чабуулга чыгып көрдү. Жакшы бир таамай тийүү бар. Упай алып келерлик эмес азырынча, дагы бир чабуул өнүктүрүп көрөт. Бирок арта абалды жөндөш үчүн кайрадан борбордук бөлүккө келип жаткандыгын көрүбүз. Дагы бир аракет. Жакшы бир таризде жыйынтыкталып берди. Дагы бир ыкма жасоо аракети ишке ашкан жок. Бул жолу колун дагы кошуп, атаандашыга чаң гана жакындап чабуул өнүктүрөр заматта колу менен да иштеп жаткандыгын байкасак болот. Ар бир жасалып жаткан аракеттер ортодогу калыстар тобу тарабынан сөзсүз түрдө көзөмөлгө алынат. Нурислам Калмаматов азырынча өтө ийгиликтүү жана активдүү беттеш өткөрүүдө десек да жаңылган болбойбуз. Жана биринчи раунд. Я сам не знаю. Сколько, 30 секунд, да? Ну, у тебя важные дела же. Я не хочу тебя отвлекать. До важных дел. М-ксенги чыгат. Вот, следующий твой. Да, уже готов. Да, все. Следующий, да? Да, следующий. один бой? После этого, сейчас, После этого. Время, Макс. Жана башталды. Время. Экинчи раунд башталып жаткандыгын көрүбүз азыр. Ну не прошло, но они начали. Нурислам Калмаматов дагы да болсо биринчиден болуп чабуулга өтүүдө. Өмүрбек Анаркулов бир аз чарчап калды. Буга чейин дагы ал бир аз гана тынууга алып андан соң кийинки беттешине чыккандыгын көргөн болчубуз. Мындан мурунку беттешинде жеңил узасын тарткан, бирок бул аракеттеринде азырынча калыстар тобунун чечими чыга элек. Андыктан жеңиште Нурислам Калмаматовго айгарууду дагы шашпай турсак болот. Дагы бир аракеттер Нурислам тараптан. Дагы бир аракет, айланып ыкмасы жана Өмүрбек Анаркулов жерден орун тапты. Бир аз талдуураак тарапка Нурислам Калмаматовдун чатына тээп койгон сыяктуу. Жана ал өзөрүп калгандай. Беттеш өтчү жайдын сыртына чыкты жана бардыгы жакшы экендигин кабарлап, кайрадан беттешти андан ары жалгаштырууга даяр. Нурислам жүзүнө атаандашынын буту менен бир соккун өткөрүп алды жана жакшы бир чабуулдук аракет. Дагы бир упай Нурислам Калмаматовдун капчыгына кетет. Бул жолку аракеттери дагы ийгиликтүү. Ой, жакшы Өмүрбек Анаркулов азыр 2-3 рет жакшы бир чабуул өнүктүрө алды жана Время. Вакыт жыйынтыкталды. Жана калыстар тобунун чечими ооба. Бардыгы өздөрүнүн чечимдерин рефериге тапшырып жатат азыр. Бир нече көз ирмемдерден кийин бул беттештеги жеңүүчү дагы аныкталат. Менимче Нурислам Калмаматов жеңишке жакындагандай.
В этом бою победу одержал боец красного угла. Ооба, Нурислам Калмаматов күтүлгөндөй эле жеңишти камсыздайт. Өтө жакшы аракеттер. Бул Янг приглашается. жеңиши менен куттуктап коелу. Орозалиев тынчтык, красный угол. Калматов Нурислам, синий угол. Нурислам Калмаматов бир жеңишти камсыздады дагы. Дароо экинчи беттешине чыгат экендигин маалымда өттү. Ошол эле салмак чембирдиги демек. Нурислам Калмаматов жана Тынчтык Орозалиевдин ортосундагы беттеш. Өтө жакшы азыр. После этого боя готовимся. Кравцов Максим, клуб Альтаир, красный угол, Респеков Алибек, синий угол, клуб Прайд. Тынчтык Орозалиев кереметтүү бир ыкманы жасап өткөндүгүн көрдүк. Ишенбайке, да, я сказал. Нурислам дагы бир сокку узатып көрдү. Сказал, тебе тоже сказал, да? Да, бир аракеттер кол менен сокку узатууга дээрлик бир көйгөй жарата турчу абал орун алган жок. Кыймыл аракеттерди көбүрөөк жасап жатышат жана Тынчтык Орозалиевке бир упай. Нурислам Калмаматов да бир ирет чабуулга чыккан, бирок жооптуу чабуулдук аракетин Тынчтык Орозалиев дагы бир ирет. Жакшы, биз жакшы бир деңгээлде пайдаланып өткөндүгүн байкадык. Нурислам камалууга алууда. Время. Нурислам бул жолу бул кезекте керүүнү жеңүүчү атанып чыгып отурууда. Жана биринчи раунд соңуна келип жетти. Тридцать секунд. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө чакырылат. Нурисламдын аракети дагы бир ирет ийгиликтүү. Тынчтык Орозалиев өз убагынан кечиктирбей жооп кайтарууга аракетин жасап жатат. Бир аз тайсалдап артка качып дагы беттешти өткөрүп калгандыгын көрсөк болот. Ооба. Бул жолу дагы Тынчтык Орозалиевдин талдуу жерине сокку тийип калган сыяктуу. Ал беттешти улантууга даяр. Качууда бирок дагы да. Нурислам көп күчүн чабуулга жумшап жатып, бир аз чарчап калгандай. Бирок абалды көзөмөлдөдү, туруктуулукту кармоодо. Нурислам жеңишке бир аз жакындап бара жатат. Дагы бир аракеттер ийгиликтүү таризде ишке ашып берди. Время. Жана убакыт жыйынтыкталды. Абалды беттешти көзөмөлдөгөн калыстар өздөрүнүн чечимдерин рефериге тапшырат азыр. Вот все вот эти вот. Жана упайлар эсептелинет. Синий. Чья? Красный. Синий, да, этого, да? Нурислам Калмаматов
В этом бою победу одержал боец синего угла. Нурислам Қалмаматов Бойцы. жеңішті Бойцы, қамсыздады. подойдите ко мне. Жаңа тыныштық жеңіл өзасын тартып қалғандығын байқадық. Bilmiyorum mikrofon. Кейінгі беттештер. Бұл эми 39 килограмм салмақ чембердіге. Ибрагим Аскаров көк тараптан, қызыл тараптан Эмир Ашемов. Өте жақшы чабуылға өтті Ибрагим Даро. Эмир жооп қайтаруға әрекетін көріп жатат. Дағы бір бұты менен соққы. Қолдорында қошуда активді. Эмир Ашемов бұл өрөлді біраз игіліктірек болып шыққандай. Эмир Ашемов жарақат алып қалған сияқты. Жана азыр эми чечимин күтүп калабыз. Комиссия. Андан ары Эмир Ашемов беттешти уланталат болду экен же автоматтык түрдө жеңиш Ибрагим Аскаровго ыйгарылабы. Эмир Ашемов да бардыгы жакшы, демек беттешти улантууга даяр. Ибрагим Аскаров бираз Эмирге салыштырмалуу бойлуураак. Дагы бир таамай тийүү оң буту менен. Эмир качып жатат. Ибрагим дагы болсо активдүүрөөк иштеп жаткандыгын көрсөк болот. Эмир дагы өз убагында контр чабуулда иштөөдө. Жооп кайтарып үлгүрүүдө. Таамай тийүү бар. Бул жолу Ибрагим Аскаров. Второе время. Вакыт. На второй дайинг приготовился юноши 8-9 лет до 43 килограмм. Эмильбеков Ислам, Дельта. Камальдинов Нурель, Дельта. Дельта спорт клубунан 2 мушкер кезгелет экен кийинки беттеште. Эмир Ашемов. Бойцы на середину. Кезектеги башташы Эмир Ашемовтан таамай тийүү бар. Жүзүнө атандашынын Ибрагим Аскаров чабуулдук аракетин токтотпой эле. Эмир дагы өтө бир кызуу деңгээлдеги беттешке жүрүшкө уланууда. Дагы бир аракет болду Эмирден. Бирок бираз тактык жетишпей калгандыгын байкадык. Тайм-аут кайрадан. Бул жолу Ибрагим Аскаров талдуураак жерге тээп койгон сыяктуу.
Кезектеги аракеттери да бир чабуулга чыккан Ибрагим Аскаров. Ооба. Эмирдин жаракаты оорлоп бара жатат окшойт. Андан ары беттеш жалгашат. Ибрагимдин бул аракети өтө жакшы. Эмир жооп кайтарууга аракетин көрүүдө. Второй тайм, время. Ооба, экинчи раунд жыйынтыкталды. Беттеш дагы жыйынтыкталды азыр. Жана калыс тартоонун чечимин күтүп туралык. В этом бою победу одержал боец в синем углу. Ооба, Ибрагим Аскаров ишенимдүү жеңишти камсыздады. Эмир жеңилип калды. Эми бул албетте тажрыйба жаш жеткинчектер үчүн. На второй тайм приготовился юноши 8-9 лет до 34 килограмм. Кезектеги беттеш башталуунун алдында турат. Сөзсүз түрдө тажрыйба болот. Мунун бардыгы мындай эле кичи чемпионаттар менен токтолуп калбастан башка машыктыруучулар өздөрүн жакшы деңгээлде көргөзгөн таеквондочуларды эл аралык мелдештерге дагы алып барып катыштырып жүрүшөт. Биздин кесиптешибиз Абдулла Жусупалиев дагы өз убагында дал ушул таеквондо спорту менен алек болгон. Таеквондо спорт чебери, таеквондо спорт боюнча спорт чеберине талапкер. Азыр туп-туура 1 саат убакыттан кийин мен эфирдик микрофонду Абдулла Жусупалиевке өткөрүп берем. Таеквондо боюнча кененирээк маалымат берет сиздерге. Жакшы, Ислам Эмилбеков жана Нурел Камалиддиновдун ортосундагы беттеш орун алууда. Бул 43 килограмм салмак чембирдиги. Нурел Камалиддинов азыр биринчиден болуп чабуулга өтүү максатында айланып тийүү аракети өтө жакшы деңгээлде орундатылды, бирок таамай тийген жок. Кезектеги аракеттерин байкайлык. Колу менен да таамай тийүүлөрдү орундатууда Ислам Эмилбеков. Өтө жакшы. Нурелдин аткаруусунда буту менен сокку. Дарегине дагы жетти, таамай да тийди. Жана убакыт. Тыныгуу алышат. На второй тайм приготовится юноши 8-9 лет до 34 килограмм. 8-9 жаштагы Каныбек Улу Аят Алим. 35 килограмм салмак чембирдигиндеги жаш өспүрүм таеквондочуларды кийинки беттешке даярдык көрүүсүн өтүнүп өттү.
Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө. Экинчи раунд. Ислам Эмилбеков бул жолу биринчиден болуп чабуулга өтүп көрөт. Бир түйүн аткарды. Бирок упай алып келерлик эмес. Жакшы чабуул азыр Нурел Камалидиновдон. Кезектеги сокку. Ой. Өзүнүн соккусуна өзү. Сокку заткандан кийин тең салмактуулукту жоготуп, жерге жыгылып кулап түшкөндүгүн көрдүк. Ислам Эмилбековдун жаңырыктан кийин бетине уруп жиберди. Сөзсүз түрдө абалды көзөмөлгө алыш керек калыстар тобу. Бирок мындай эми өспүрүмдөр арасында, жеткинчектер арасындагы беттештерде мындай кээ бирде түшүнбөстүктөр көп эле катталып жүрөт. Азыр ушул беттеште абалды көзөмөлдөп жаткан калыстар жана ортодогу рефериге абал кандай эле оор болуп жаткандыгын дагы түшүнүп турам. Второй тайм, время. Экинчи раунддун убактысы өткөндүгүн маалымдап өттү. Жана калыстар тобунун чечими. Ошондой эле бул беттештин жеңүүчүсүн дагы бир нече көз илмемдерден кийин аныктайбыз. В этом бою победу одержал боец в синем углу. Көк тарап ишенимдүү жеңишин камсыздады. Жана мактоого татырлык беттешке көп болду, урматтуу эле көрүүчүлөр. За ними приготовятся юноши 10-11 лет до 30 килограмм. Урзалиев Раимпул, Газпром, Найсабеков Темирлан, Алим. Аят Каныбек уулу жана Максим Кравцовдун ортосунда 34 килограмм салмак чембирдигиндеги беттеш. Максим Кравцов азыр талдуу жерине сокку өткөрүп алгандай. Жана азыр башкы машыктыруучусу Максим Кравцовду андан аркы беттешин улантууга даярдап жатат. Ооба, бардыгы жакшы оюн таласына кайтып келди. Андан ары аракетин улантат. Все, смотри, мындай кылса, останавливаешься. Когда отдых 30 секунд. Тоқтауыз. Точно. Аят Каныбек уулу чабуулга чыгып көрөт. Максим Кравцов дагы кези келгенде жооп кайтарып аткандыгын көрүүдөбүз. Вот это, короче, выиграл. Ты знаешь, да, проигравший с ними ходит, да? Шуной, Альтайр менен Эмирчан Газпром, Максим Кравцов. Второй тайм, время.
Ага. Уақыт. Қанша секунда өтсе? 30 секунда. Тынығу. Жарым минут. минутта чаңша? Жоқ, 1,5. Бойцы на середину. Қайрадан старт берілді. Максим Кравцов чабуылға біріншіден бол өтіп көрді бұл әрекетінде. Что нет, что нет. Рано еще. Максим. Түнін бірінші чабуылға өтті. Аят Қаныбек ұлының атқарусында дағы бірнеше рет қуатты соққылар жолдонды. Аят ички алқағына дағы бір соққызат үлгірет. Жақшы тамай тиі бар. Максим Кравцовтың оң қолы менен кіргізілген хук. Андан кейін жеп. Уақыт бүтіп қалды. Бұл беттештағы жиынтықтала тұрматы тілі көрішілер. Жана бірнеше көзірмемдерден кейін. Бұл беттештегі жиын үшіні дағы көріп қалауыз. В этом бою победу одержал боец в красном углу. Максим Кравцов шенімді жеңіш атанды. Бұл жеңішімен шын жүректен құттықтаймыз. Жана алдыңқы алқақты өткөрө турчу беттештерінде дағы игілік қала өтөлік. Темирлан Найсабеков көк тараптан шықты. Бұл 30 килограмм салмақ чембірдегі. Ал эме қызыл тараптан шыққан Нариман Алтыкеев азыр. Нариман Алтыкеев бір бұтын көтеріп алып чабуылға шығып көрген. Темирлан бір соққы ұзатып көрөт. Жана қайрадан эле өзүнүн каршы тарабына бираз кубаттуураакка соққы өткөрүп алгандай таасир калтырууда. Ден соолугунда эч кандай коркунуч жок деп ишенелик. Азыра кайрадан ортого кайтып келиши керек. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө.
Нариман Алтыкеев дагы бир сол буту менен жакшы чабуулдук аракет өнүктүрүп көрдү. Кто из них выиграет, тот всем берет. Азырынча Если он выиграет, он второй получит. абалды турукташтырып көзөмөлдөп жатат. Темирлан Айсабеков көбүнчө кыймыл аракет жасап, өзүнүн бир аз ылдамдыгына ишенип беттешти өткөрүп жаткандай, бирок чабуулга өтө элек ал. Эми аракет кылат, бирок эйин кеткен сокко өзү жерде калган буту тайгаланып, жерге жыгылып калгандыгын көрдүк. Дагы бир аракеттер. Ийгиликсиз бирок. Ага. Жакшы, Нариман. Второй тайм, время. Биринчи раунд убактысы жыйынтыкталгандыгын байкадык. Жана бир аз тыныгуудан кийин экинчи раундга токтолобуз. Так, он выиграл. А второй тайм приглашается юноши 10-11 лет до 34 килограмм. Сатегов Бахытжан, Альтаир, Исенаманов, Эмир, Газпром. Бойцы на середину. Нариман Алтыкеев дагы да болсо жакшы чабуул өнүктүрүп, атаандашына бир буту менен кубаттуу сокку узатып үлгүрдү. Жакшы, Наримандан да бир чабуулдук аракеттер, жеткиликтүү бир көзгө толумдуу чабуул өнүктүрө албай жатат. Темирлан Айсабеков натыйжасында кайрадан өзүнүн талдуу жерине сокку өткөрүп алды дагы, тыныгуу сурап тайм-аут алгандыгын байкадык. Абайлаш керек бир аз. Эми сөзсүз түрдө талдуу жерлерди коргой турчу заттарды дагы кийип чыгышат. Анча деле көп көйгөй жаралбаш керек, бирок бир аз жаш болгондуктан, жеткинчек болгондуктан бир аз ооруксунтуп турганына чыдабай кетип жатат сыяктуу. Экинчи раундтун жүрүшү андан ары жалгашат. Темирлан Айсабеков менен Нариман Алтыкеевдин ортосунда. Темирлан алдамчылык аракеттерди жасап көрдү, бирок эч кандай реакция жок. Нариман Алтыкеевден тескерисинче чабуулга чыгып көрдү. Второй тайм, время. Беттеш жыйынтыкталды, урматтуу деле көрүүчүлөр. В этом бою победу одержал боец в красном углу. Кызыл тарап Нариман Алтыкеев ишенимдүү жеңишти камсыздайт. Бул жеңиши менен куттуктайлы аны. Бирде уже толтуруп, уже все заполнили, берип салды. 34 килограмм салмак чембирдиги Эмир Эсенаманов көк тараптан, ал эми кызыл тараптан Бакытжан Сатегов.
Бакытжандын чабуулу азыр. Сол буту менен атандашын жакыныраак жанына жолотпой жатат. Да ишенимдүү кадамдары кандай жыйынтык алып келет. Буту менен түз сокку өтө жакшы. Бир аз Эмир Эсенаманов артка тайсалдап беттеш өткөрүп жаткандыгын көрсөк болот. Бурчка такалып калган учурунда ал ылдамдыгын кошуп кутулууда. Бакытжан дагы бир сокку. Эмир эмнегедир чабуулга чыкпай жатат. Эми гана 2 ирет буту менен сокку затып көрдү. Бирок тамай тийүүлөр боло элек дагы да болсо. Время. Азыр тыныгуу. Бир нече убакыт тыныгуу. На первый раунд приглашаются юноши 12-14 лет на 55 килограммов. Валерий Максим-Дельта, красный угол, Фатух Андреевич Отправить, синий угол. За ними готовятся юноши 12-14 лет на 60. Бойцы на середину. Кайрадан андан ары беттеш жалгашат. Анда бол. Я думаю, они там будут. Şimdi? Бакытжан ишенимдүү чабуулун өнүктүрүп жатат. Бирок натыйжасында өзү дагы жерге кулап түшкөндүгүн көрдүк. На первый раунд приглашаются юноши 12-14 лет на 50. Все, не надо. Валерий Максим-Дельта, красный угол, Фатух Андреевич Отправить, синий угол. На первый раунд приглашаются юноши 12-14 лет на 55 килограмм. Валерий Максим-Дельта, красный угол, Фатух Андреевич Отправить. Бакытжан Сатиягов жакшы деңгээлдеги беттешти бизге тартуулоодо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бакытжандан дагы бир сокку. Бирок котамай тийүү боло элек. Фатух Андреевич Отправить, синий угол. Эмир Эсенаманов дагы бир жолу чабуулга өтүп көрдү, колу менен мыкты. За ними готовится соперник Мирбеков, красный угол, Ильясов, Лазарев, это синий угол. Бойцы на середину. Время. Убакыт. Жалпы калыс тартуу чечимин ортодогу рефериге тапшырып берүүдө. В этом бою победу одержал боец красного угла. Бакытжан Сатиягов активдүү таризде ишин улантып жатып, намиттеп жеңишти камсыздап кеткендигин да байкадык. В этом бою победу одержал боец синего угла. Старты баспасын. Жакшы бир беттеш көргөзөт деген үмүттөбүз. 35 кг салмак чембирдигинде Данияр Максатов жана Арген Анарбаевдин ортосундагы беттеш өтө жакшы азыр. Данияр Максатов дароо бир тез ылдамдыктагы чабуулун өнүктүрүп өттү. Новый. Ким утту? Молу? Арген Анарбаев жооп кайтарат, бирок тамай тийүү жок. На первый
Ага. Красный угол. Илья Зулуазеров. Дағы да болса, Данияр Мақсатов атандашаны қысымға алып жатат. Бирок упайлар жоқ азырынча. Өтө бир көзгө толумдуу көрүнүштөр дейле. Упайлар берилип жатат. Авалды көзөмөлдөп турган Калыстар тобу тарабынан. Бойцы на середину. Экинчи раунд. Данияр Мақсатов кабыл алуусу жакшы. Арген Анарбаевдин бир ыкманы жасап бара жаткан аракетинде контур чабуулдан кармады. Экой болчу? Жана кезектеги аракеттери. Данияр Мақсатов дагы да болсо чабуул өнүктүрүүдө. Арген Анарбаев көбүнчө аракет жасап, контур чабуул аркылуу кармаага аракет жасап жатат, бирок бул көрүнүштө дагы ал жоопсуз 2-3 соккуну өзүнүн жүзүнө өткөрүп алгандыгын байкадык. Убакыт жыйынтыкталып келди. Басаң дагы стартты. 30 секунд өткөндөн кийин айтып коймок болду. Бойцы на середину. Юрий время. Бойцы на середину. Фаула. Данияр Мақсатов экинчи бөлүктү да активдүүрөөк баштады. Арген Анарбаевдин да бир рет айланып тебүү ыкмасын контур чабуул аркылуу кармап жокко чыгаргандыгын көрдүк. Арген Анарбаевдин бою бир аз кичирээк болгону менен өтө өжөр. Мушкер экендигин дагы баса белгилөө өтөлү. Мүмкүнчүлүк издеп гана беттеш өткөрүүдө. Кереги жок кадамдарды жасабай, тактикалык жактагы аракеттери өтө жакшы өнүгүп бара жаткандыгын айтсак болот. Бирок Данияр Мақсатов ортодогу аралыкты сакташы жана физикалык абалы өтө жакшы даярдыкта. Бул Чүй облусунун экинчи өспүрүмдөр арасындагы чемпионатка келген экендигинен көрүдөбүз. Данияр дагы да улантууда өзүнүн аракеттерин жакшы Арген Анарбаев. Дагы бир мыкты аракеттердин бири Аргендин аткаруусунда. Время. Убакыт. Беттеш жыйынтыкталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азара Калыстар тобунун чечимин угалы. Кимиси жеңүүчү атанды. Данияр Мақсатов менимче жеңишке жакынырактай. Бирок Арген Анарбаевка дагы татыктуусун беришибиз керек. Сменишь Эльнуру через бой, поняла? Эй. Бойцы на середину. В этом бою победу одержал боец синего угла. Көк тарап Данияр Мақсатов ооба күтүлгөндөй эле жеңишти камсыздады. Бул ийгиликтүү ишке ашырган жеңиши менен куттуктайбыз. Сейчас вот мой проиграл, короче, сын же будет, да? Проигравший был мяч. Эй, ова. Даниэль Сатаров көк тараптан, Уазир Аблабеков
Kızıl taraftan çıktı. 38 kilogram salmak çembirdigindeki betteş. Andan arka görünüştörді улантат. Daniel. Өзү даярдап жаткан капканга өзү түшүп калган сыяктуу азыр. Сокку бар. Даниэль Саттаров өтө жакшы деңгээлдеги чабуул өнүктүрүп кайрадан артка чыкты. Вазир Аблабеков азырынча упай иштеп табууга мүмкүнчүлүк ала элек. Анткени менен жүрүшүн токтотпой эле. Биринчи номер менен беттеш алып барууда. Даниэль Саттаров Азамат. Да, bir hareket. Жақшы чабуул өнүктүрдү Даниэль Саттаров. Ой-ой-ой-ой-ой. Авайлашы керек бираз. Время. Биринчи раунд соңуна келип жетти. Bir neçe вакыт тыныгуу орун алат. Время, бойцы на середину. Первый дуэль приглашаются юноши 15-17 лет до 58 килограмм. Сахия Брандельта, красный угол, Шарипов Димухамед Дельта, синий угол. Экинчи раундтун жүрүшү. Төмөндөгүдөй көрүнүштөр менен уланууда. Даниэлден дагы бир ыкмай күлүктү ишке ашты. Жакшы азыр Даниэль Саттаров, бирок дагы бир ирет талдуу жерге соккузатып койгондой. Вазир Аблабеков да бардыгы жакшы деп ишенип туралы, беттешти уланталат деп. Даниэль Саттаров дагы да болсо активдүү. Время. Вакыт. Беттеш жыйынтыкталды. Иди. Смена. Бойцы на середину. Борбордук В этом бөлүктө. бою победу одержал боец синего угла. Ооба, Даниэль Саттаров шеримдүү жеңишти камсыздайт. Вазир Аблабековго алдыдагы өткөрө турчу беттештерин ийгилик каалайбыз. Жана кийинки беттешке чыга турчу таэквондочуларды күтүп туралык. Раз.
работает. Эмелер келмеппи чоңдор? Кино. Где-то, где-то. Нет, я который вы даете, сразу, короче, делаю, кручу их. Там еще 10-11 есть. Да, вот они. Судья. Время? Я пошла, не Сачкунка, а что ты молчишь? Зачем здесь сидишь? Зачем ты приходишь без времени? Нет, я пришла, сказали уже рано хочу. Плохо. Когда будет, смотри, короче, 30 секунд останется, заканчивай, хорошо? Явное преимущество в этом бою победил боец синего Другой угла. А, да? Я только пришла. Тогда ты молодец. Где я спросила, где время? А. Все, закончили, да, там, да? Закончили? Закончили. Все хорошо. Можно и нас уже? Весовая категория до 35 килограммов. Ильяс Осконбаев и Данияр Махсат. Пока отдыхать. На ваших Я экранах. Не торопится так. Время. И завершается. Давайте узнаем победителя. Нет, нет, пока. Или будет второй период. На середину. Приглашает тайквандистов на середину, и можно продолжить дальше. Данияр Махсатов пошел вперед. Только ногами так. Для того, чтобы Ильяс Осконбаев не смог приблизиться к нему. Вот сейчас наконец-таки опустил. Но ноги хорошо работают у тайквандистов. Это действительно так. Не дотянулся, там с футами проблемы Махсатова. Ничего не происходит существенного. Абсолютно. Что там? Снова проблема с футами? Ну, футы Время. надо... Футы нужно менять тогда. Но уже не нужно, потому что время. А вот судьи вот так вот приносят результаты.
Он не Нет, почему? Красный победил. красный, в конце просто не был виноват. В этом бою победу одержал боец красного угла. Вот побеждает Максат. С этим, с Бексом договорились, одного добавим, да, через. Кто, да? Они звонят. Очередные спортсмены. Андрей Заплетнюк и Атахан Умурбеков. Весовая категория до Баро 43 время. Баро. килограмм. Остановить бой. Паузу, да? Родители, за красную линию. Продолжаем бои. Все, можно продолжить уже. Андрей идет вперед. Удар по корпусу. Не получается удар по корпусу. Время. Время. Так, время. Бойцы на середину. Вот, хороший удар. Андрей великолепно атакует. Еще Атахан Умурбеков. Не получается. Под прессом остается Андрей. Атахан Умурбеков. Великолепно себя чувствует на Даяне. Снова удар. Вот теперь уже Андрей Заплетнюк тоже попытался показать, на что способен, но получается пока тоже лучше, чем до этого. Время.
красный. Они не перепутали? Красный. Красный 3. Здесь синий. Здесь синий. Здесь красный, здесь красный. Бойцы на середину. Дается дополнительная минута. Дополнительная минута дается. В основное время ничего не решилось. Бойцы на середину. Удар. И по корпусу тоже. Пошел вперед Атахан Омурбеков. Нужно блокировать удар. Хороший, неплохой удар. Но минута, смотрите, как долго идет. Очень долго идет минута. Время. Вот теперь завершается время. Синий. Красный. Здесь синий. Синий, да? Да. Синий. Бойцы на середину. В Андрей этом бою победу одержал Заплетнюк. боец синего угла. Андрей Заплетнюк побеждает, хотя в начале чуть у него были проблемы, но затем Время, бойцы на середину. справился. Молодец, Андрей. Следующие спортсмены. Тайм. Ниже пояса так нельзя, очень опасно было. Алишер Кошматов. Андрей Заплетнюк поопытнее, видно. А вот Алишер Кошматов, у него по стойке. Ну, хотя у него тоже хорошая стойка. Время. Время.
Бойцы на середину. На середину приглашают бойцов. Макс, Макс, Макс. Вали в машине 130 табок забери. Один 130 забери. Да, мой. Мой один. Кто ты заказывал? Вали тапки есть в машине. Забери. Один мой 130 есть. Итак, дальше продолжается. Напомню, это весовая категория до 43 килограммов. Время. После этого боя готовится Ратбеков Нурсултан, клуб Прайд. Красный угол, Аскарбеков Расул, клуб Восток, синий угол. Синий. Синий. Красный. Красный. Да. Дополнительная минута. Здесь красный. Здесь синий. Здесь красный. Здесь красный. 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 Да, чуть было, мы бы сейчас дополнительную Бойцы на минуту не середину. видели бы. Но В красный этом бою победу побеждает. одержал боец красного угла. Алишер Кошматов побеждает. Что там, шеф? Викинг? На Даян приглашается Ратбеков Нурсултан, клуб Прайд.